Ассаламу алейкум. Жалпы жамаатындагы өзүңүздөр көрүп тургандагыдай Мурат атабыздын үйүндөгү кыргыз тайгандар чоңоюп келаткан. Булардын келечеги Кудай буйруса дагы алдыда. Ошол жерде мына кыргыз тайгандарынын даана накталыгы жана күлүктүгү ошону аныкташ үчүн бул жерде бир аз ат бастырып, аттар менен бир аз кичине тайгандарды жүгүртүп, ошо күлүктүгүн аныкташ үчүн, эме кылыш үчүн бул жерде охотага чыгып, өзүбүздүн мынакей жакшы көргөн Нурболот динибиз ат окуу ыкмаларында көрсөтүп, мынакей Кудай буйруса мына кыргыз эли ушундай кыргыз ээр аттарын токуп аңчылыкка чыгышкан. Мынакей Кудай буйруса бир аз кичине ат бастырып, Кыргызстандын мыкты сулуу тоолорун кыдырып дегендей. Бул тайган болсо бөрү басар деген тайган. Айылдын жашоосу негизи өзүнүн бир суктандуу, таза абалыгы менен канчалаган шаарда турган адамдар суктанат. Негизи айылдын жашоосу өзүнчө керемет. Бул нерсени түшүнгөн адамдар түшүнөт, түшүнбөгөндөр түшүнбөйт дегендей. Мына бул аттын ошо жана такаланган боюнча момундай нарындын эмесинде жүргөндө мына ушундай такаланат да. Резина коюлган. Бул резина койгон ошо эмнеге? Даңкан турбайт. Эме турбайт, Кар турбайт. Даңкан деп кой. Даңкан деп коебу, Даңкан турбайт. Жакшы экен, калбайт таманы. Мустун үстүнөн чагып кете берет. Жакшы экен. Таке азыр ошол бир аз кичине аттанып, азыр тайгандарды суутуп. Мынакей караңылачы. Канистрден коюп жүрдү, канистрден коюп жүрдү. Не кылам анда, бастыра алабы? Келсин. Мында бастыра берем.